Nur Kuruluş ишканасы sizge тиешеси барбы? Кандай? Nur Kuruluş дегенде, эгер мен Нурстрой монтажды сурап атсаңыз керек, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Мен 12 жылдан бери Нурстрой монтаж деген курулуш компаниясында иштеп жүргөм. Закон бузулган убактар жок. Мен законду сыйлаган кишимен, эгер сиз ошону сурагыңыз келип атса. Бирок ошого карабай мен ушул маселени өзүм көтөрүп келатам. Ким болсо дагы, кандай кызматта турса дагы закондун астында бирдей жооп берет. Мен ошого чара көрөм. Мына 37 бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 410 объект курулуп атат. 410дун 37си законду бузуп курган объекттер. Жакында ошолорду бусканга чейин алып барабыз. Ахунбаева Койташкийдеги Нурстрой курган үйдүн алдындагы асфальтты качан оңдоп кетесиз? Ал жердеги иш планга кирген. Ал жердеги ошол жашап аткан элдердин суроосу боюнча эмки жылкы планга кирген. Ошол көчө жазалат асфальты. Ал иш планга кирбеш керек. Аны сиз өзүңүздүн каражатыңыздан жасашыңыз керек да. Сиздин курулуш компанияңыз талкалабады аны. Биздин курулуш компанияны биринчиден талкалаган жок. Жанагы сиз жашаган көчөдөгү үйдү бускандын уландысы көчөсү. Бул көчө. Ошо жерде биз срезка кылып туруп, по проекту ошол жерин асфальттап бүтүрүп койгонбуз. Ал жерде биздин эч кандай күнөө жок. Ишенейин анда. Анда бирөөлөр келип талкалап кетиптир да. Мен мындай дейин да. Урматтуу мэр, мыйзам боюнча адам илимий далилденген боюнча 63 жаштан пенсияга чыгат. Сиз ады кадр маселеси боюнча жакшы сөздөрдү айттыңыз да, мен профессионалдыкты карайм балдарыма, эми мындан нары кадр маселеси токтой чыгардылар. Алардын профессионалдык, бизче айтканда кесипкөйлүгүн мен өзүм текшерем деп, сиздин кесипкөйлүгүңүздү ким текшерет? Мени президенттин указы менен назначать этет, президент текшерет. Мен билем, и президент баа берет ошого. Мен билем, президент сизге ишенет. Сиз дагы ишенесиз. Ал эми тар чөйрөдө деле, кенен чөйрөдө деле айтылып турат. Өзүңүз айтып, шаар болбой калды деп кеткенге ыктыярыңыз барбы? Андай оюмда жок. Мен Бишкек шаарына 9 ай болуп калды иштегеним. Буйруса астыда жана айтып кеткен программалардын баарын ишке ашырайын деген планым бар. Мэрлер деген 5 ай, 6 ай же 1 жыл иштеш керек эмес, жок дегенде 3 жыл, 5 жыл иштеш керек. Себеби мынагы чечилбей калган маселенин баары ошондон болуп атат. Мен чыгарат элем, мен баштаган ишимди аягына чыгарышым керек. Мына мектептерди бүтүрдүк, эмки мусор завод бүтүрөбүз, автобустарды, электробустарды алып келебиз. Астыда чоң пландар бар. Сиздер менен чогуу иштешкенге даярбыз. Ошондо буйруса 68ге чыкканда бүтөт экен да бул жумуштарыңыз барды, алда койгон пландарыңыз. Эми аны иш көргөзөт. Сиз да көрөсүз, качан башталып, 3-4 жыл отпайсыз, ошону кошуп отпайбы сиздин жашыңызга? Эми кеп аны деген мен чечпейт экенмин, канча жаш, эмне жаш экенин аны мени назначить эткен жетекчилер чечет экен. Суроодо ошояка берсеңиз болот. Ошол назначить эткен жетекчилерге жакын болсоңуз өзүңүз барып айтпайсыз, урматтуу Садыр Нурожоевич, мен жашым деле келип калды, бошотпоймунбу деп айтканга эркеңиз жетеби? Эми сиз деле өтө чоң кызматтарда иштеп жүргөнсүз. Сиз дагы убагында ошондой сөздөрдү айта алган эмес окшойсуз. Мен да билем сизди. Ошон үчүн чоң жетекчилердин айта турган сөздөрүңүз болсо өзүңүз сүйлөшүп алсаңыз мен каршы эмесмин. Мен жаш кезимде келгем, мен айткам ошондо жаш экенмин, мени койбой эле койгула деген. Бул тарых барактарында бар. Сиз менен кайым айтышып баштадыңыз. Макул. Мына кадр тандоо, сиз айттыңыз бул чыгардан токтотом деп. Бул ушуга тура аласызбы? Ошол системный биз кадрларды подбор кылып атам. Мына азыр өзүңүз көрүп тургандай, менин заместительдердин баары тең жаш балдар. Себеби жаш балдар дагы кызматка келиш керек, кадрларды даярдаш керек. Мен алар менен иштешип атам. Ошон үчүн мына 5-6 айдын ичинде 15 мектепти биз бүтүрүп, сапатына дагы кээ бир адамдар ушуга сомнение болуп келген. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми мына мусор перерабатывающий завод жөнүндө сөз болот. Буга да жооп берем мен убагында. Аман эсен болсо ал заводду да көрөсүз. Мусорду качан тазалап бүтөсүз? Мусорду жазында алып барабыз. Азыр деген тендерин өткөздүк. 200 миллион сомду местный бюджеттен бөлдүк.
Тендерин өткөздүк. Техникалар келгенден кийин толук системаны өзгөртүп туруп, коррупционный схеманы жоюп, мен жана сиз жок болуп калдыңыз айтып кеттим. Жанагы келаткан эки кура турган заводдун эксперттери келип бизде иштеп атат. Лужковдун замы болуп жүргөн адамды өзүмө мусорозавод бүткөнчө советниктин общественных началок кылып алып келдим. Мусорозавод курулуп бүткөнчө менин общественных началок менин замым болот. Себеби ал кишинин тажрыйбасы өтө чоң экен. 5 завод куруптур Россияда. Мына ошол киши менен чогуу мусорозаводду мен бүтүрөмүн. Демек сиздин сөзүңүз боюнча мен Садыр Нуркожоевичке кайрылышым керек экен да сиздин кесипкөйлүгүңүз боюнча, ошондойбу? Аны өзүңүздүн эркиңиз. Сиз мага сунуш берип атпайсызбы? Мен ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү комитет, бүгүнкү жыйындын чечимине жазып койгула, мен бир аз шек жаратат. Ошондуктан ишенбөө көрсөтүш боюнча да баятан бери эч кимге айтпадыңар, мен айтып коеюн. Кече башкача сүйлөп атты келет. Чоң рахмат. Мен бир катализатор боюнча айтып коеюн дедим да, буну техосмотр Мен бир-эки сөз айтып коеюн. Сиздин эми өзүңүздүн жеке абидаңыз бар, мен билем. Себеби ошол сиз турган көчөдө өткөндө менин заместителим сиздин заборуңузду бузуп койду. Себеби деген закондун астында баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Сизге окшогон ошол жерде 70 киши өздөрү заборлорун бузуп, курулуп аткан гранттын эсебинен жол куруп, тротуар куруп берсе ошого тоскоолдук кылдыңыз. Сиз эми өзүңүздү сыйлап, депутаттык мандатыңызды сыйлап, Siz жооп бербей эле койсоңуз, депутат менен кайым айтышпай. 6-чы микрофон. Бул эми бул кишинин деңгээли, мен ал үй жөнүндө айтпайын. Мен МВДга катализатор боюнча суроого жооп бербей эле мен процедурадан чыктым. Айтып атпайсыздарбы, теги техосмотр атмен болгон, ошондуктан катализаторлорду жөнгө сала албайбыз деп. Силерде рычаг бар, башка чаралар менен жөнгө салсаңыздар болот. Бул каалоом. Себеп дегенде чындыгында катализаторлардын бардыгын машинелерибизди чыгарып сатып атабыздырчы. Өзү Кыргызстан ушундай болуп калыппыз. Анан урматтуу мэр, тиги жекеликке өтпөй жүрүңүз. Мен суранам. Мен мыйзам ошондо эле айткам, мыйзам силер тарапта. Мыйзам биз тарапта эмес. Силер ошону буруп, бардыгын бурмалап, тиги чала милиционер вицеңизди жөнөтүп, ошону шоо кылдыңар. Ага мен кагазым турат. Мен инимин атынан үйдү заборду бузгула деп. Буздуңар, эмки жылга чейин акчабыз жок деп туруп, жасабай, азыр ошол 71 адамдын укугу тебеленип жатат. Кечирип коесуз урматтуу мэр. Мен дагы бир ирет кайталап коеюн. Мен бул кишиге ишенбейм. Бүгүнкү чечимге жазып коюңуз кана, председатель Аманкан мырза. Бая айттыңыз го, эч ким сунуш бербей атат. Бул сунушум сизге.